Балыкчы Барскон Каракол каттамынын 31-чакырымдан 47-чакырымына чейинки тилкеси жасалууда. Азыр 175 жумушчу иштеп жатат. Курулушка 75 техника тартылган. Ушул жума жолго асфальт төшөлөт. Ошондо биз азыр почти чорный жумушун 70%-ын бүтүрдүк. Мына көрүп атканыңардай сабрейтин бастык, эми сабесин басып, андан кийин асфальтка даярдайбыз. Туурасы 17 метр, узуну 17 километр. Бизге тийиштүүсү. Тозордун арбасынан немеге чейин болуп калат, Барскондун башына чейин. Стратегиялык жол 5 бөлүк менен жасалууда. Курулушка катышып жаткан компанияга участоктор бөлүнүп берилген. Буга чейин жолдун туурасы 10 метрди түзсө, жаңы жол 17 метрге чейин жетет. Ортосуна бетон тосма коюлат. Бул жакта азыркы учурда сабгрейд иштери жүрүп жатат. Дор одеждага бир слой калды десек болот. Азыркы учурда общий салынган материалдын, уширенияга салынган материалдын зем работага жеткенге чейинки салынган материал 85 куб болуп эсептелинет. Анын 63 кубу алыскы 5 километрге чейинки карьерлерден ташылып алынды. Калган 20 000 кубтайы жакынкы ошо жолдун жээгинен казылып алынды. Жолду салууда материалдар Барскон айылындагы асфальт бетон заводунан алынууда. Анда саатына 80 тонна асфальт өндүрүлөт. Ошондой эле эки таш майдалоочу жабдыгы жайгашкан. Бул эми заманбап завод. Бунун баардыгы электроника, мындай балдар иштеген учурда кыйналбайт, жакшы жатпайбы. Бүт баары мындай ар бир лентага түшүп материалдар өз эмеге чейин алып барат, мешалкага чейин асфальт аралаштыруучу жерге чейин. Бул каттамдын жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Курулуш бүтсө 4 тилкелүү эл аралык маанидеги жолго айланат. Иният Эргешева, Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР Ысык Көл облусу.